Мен бир жолум түшүп, шаардагы мечиттердин бирине намазга кирип калдым. Бир аздан соң жаныма бирөөнү жетелеп келип отургузуп коюшту. Анын көздөрүнүн азиздигин намаз башталганда эле байкадым. Намаз бүткөн соң эмнегедир дароо туруп кетким келген жок. Аны кепке тарттым. Курагы менден жаш кайсыдыр айылда турат экен. Көздөрү энеден азиз туулган бул жигит Кудай жалгап балалыгынан намаз окуп, орозо кармап баштаган экен. Үй бүлөлүү, балдар да бар экен. Шаарга бир кажет менен келиптир. Көпкө сүйлөштүк. Динди тунук өздөштүрүптүр. Адеби адамды суктандырат. Айткан сөздөрү кыт куйгандай жүрөк туйлатат. Аллахка болгон мухаббаты көзү соо адамда да жолукпайт. Сөз аягында сиздин бул жашоодо кандай арзууңуз бар деп сурадым. Ал бир аз ойлонду да, балдарымдын жүздөрүн көргүм келет деди. Кандай улуу сүйүү жана зор арман. Албетте, Аллах аны бейиште тирилтет жана көзүн берет. Аны сабыр үчүн жаннат кендери күтүп турат. Бирок менин акылымды маң кылганы, энеден туулуу бир түз, не бир келбет көрбөгөн адам жаратуучусун таап, ага кулдук кылып жашасаго, көзү көргөндөр неге жаратуучусунун мөөрүн, чыгармасын, чебердигин көрбөй жашашат? Ким сокур?